Президент Садыр Жапаров Коргоо министрлигинин Борбордук оңдоо базасынын абалы менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында жайгашкан Коргоо министрлигинин өз алдынча курал-жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча Борбордук базасынын абалы менен таанышты. 2022 жылдын октябрь айында ачылган базада курал-жарактарды жана аскердик техниканы максатына жараша колдонууга даярдоо үчүн комплекстүү техникалык тейлөө жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлөт. Мамлекет башчысы борбордук базанын бир нече объектилерин зооттолгон танкалык техниканы тейлөө жана оңдоо пунктун атайын жумуш аянтын, аккумуляторлуу батареяларды, заряддоо автоматташтырылган системасын, сырдоочу цехти, өздүк курамга тиричилик кызмат көрсөтүү үчүн корпусту, видео көзөмөл жана телевизорлор менен жабдылган тышкы периметрди коргоо жана эрте аныктоо пунктун, ошондой эле оңдоодон өткөн зооттолгон техниканы көрүп чыкты. Президентке 2023-2024 жылдарга базаны өнүктүрүүнүн келечеги, тактап айтканда базанын аймагын кеңейтүү, зооттолгон танкалык техниканы сактоочу жайларды куруу, аны оңдоо үчүн кошумча жабдууларды орнотуу, коопсуздук тутумун чыңдоо жана башка көптөгөн нерселер пландалып жатканы тууралуу маалымат берилди. Андан соң Садыр Жапаров курал-жарак жана ок-дары кампаларынан турган ракеталык жана артиллериялык куралдардын кампасын көрүп чыкты. Ал жерде бюджеттен тышкары каражатка бир катар сактоочу жайлар капиталдык ремонттон өткөрүлүп, жаңылары курулган. Жакынкы аралыкта оңдоо иштерин улантуу, коопсуздук системасынын жаңы элементтерин орнотуу жана кирүүчү жолдорду жабдуу пландалууда. Ошону менен бирге мамлекет башчысы курал-жарактарын, аскердик жана атайын техниканын, жабдыктардын жана формалык кийимдердин үлгүлөрү менен таанышты. Ошондой эле айлана тегеректеги шарттардан көз каранды болбогон медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл дарылоо жабдуулар менен жабдылган мобилдик аскердик талаа госпиталын карап чыкты. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн коргонуу жөнөмдүүлүгүн бекемдөө зарылдыгын белгилеп, куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган бир катар тапшырмаларды берди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.